Клоп порталынын изилдөөсү боюнча ар бир 5-чи студент гуманитардык илимдерди тандайт. Алардын ичинде журналистика, лингвистика жана психология бар. Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда жогорку окуу жайларда окугандардын категориялар боюнча пайыздык үлүшү. Гуманитардык илимдер тармагында окуган студенттер 19%, ал эми экономика 17%, техникалык илимдер 17%, билим берүү тармагы 15%, саламаттык сактоо тармагы 11%, юриспруденция 10%, табият таануу адистери 5%, менеджмент 4%, айыл чарба илимдери 1%, тейлөө тармагы 1%. Бирок гуманитардык илимдердин бүтүрүүчүлөрүнө жумуш өтө аз. Heat Hunter Check It KG сайтынын гуманитарлерге жогорку билим керектелген бардык вакансиялардын 3% гана туура келерин жазган. Вакансиялардын үлүшү студенттердин үлүшүнө караганда көбүрөөк болгон 4 перспективдүү тармактар. Алар менеджмент, экономика, тейлөө кызматы, табият таануу адистиктери. Акыркы 5 жыл ичиндеги бардык вакансиялардын жарымы экономика жана менеджмент тармагында. Тагыраагы 31% болочоктогу маркетологдор, HR адистер жана менеджерлерге туура келет. Бирок студенттерди бул тармак анчейин кызыктырбайт окшойт. Анткени бардык студенттердин ичинен болгону 4% гана менеджер болгулары келет. Ал эми экономисттердин рыногунда ажырым мынчалык чоң эмес. Анткени бардык вакансиялардын 20%на студенттердин 17% туура келет. Кызыгы 10% вакансиясы бар тейлөө кызматтарын студенттердин 1% гана тандаган. Бирок юридикалык факультеттер мурдагыдай эле популярдуу. Кыргызстандагы ар бир 10-чу студент болочоктогу юрист. Тилекке каршы алар үчүн жаңылыгыбыз көңүл жылытпайт. Юристтер үчүн вакансиялар абдан аз. Мисалы 2019-жылы факультеттин бүтүрүүчүлөрүнө 2% гана вакансия берилген. Ал эми калгандары жумушка кайда орношоору белгисиз. Студенттердин арасында кызыгуу туруктуу артып жаткан бул саламаттык сактоо тармагы. Дал ушул жерде окугандардын үлүшү 5 жылда дээрлик 2 эсе өскөн. Бирок дарыгерлерге карата суроо талап жетишээрлик туруктуу эмес. Орточо 5 жылда врачтарга вакансиялардын болгону 7 гана пайызы туура келип жатат. Дагы бир жолу эскерте кетели. Клоптун талдоосунда сайттардын гана маалыматтары эске алынды. Тааныштар аркылуу же кызматкер издөөчүнүн түз чакыруусу эске алынган жок.